берген, ошо идеяны ишке ашырган, ошого каржы бөлүмүн бөлүп берген биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич. Ошол кишинин колдоосу менен 3 миллиард сом бөлүндү ушул объектке. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, иш жакшы кызы жүрүп атат, башталды. Ошо 26-жылдын аягында бүтүрөбүз деген ошондой бир бөлүмдөрдүн баардыгы ушул жакта кайрадан чогултабыз. Ушул жерде чогулат да биригет. Жанагы 4-5 экстренно түшкөн тез жардамга муктаж болгон сындыктар, ар кандай жабыр тарткан адамдар ушул жерде болот. Омуртка сынгандар, балдардын ортопедия бөлүмү, анан жанагы муундарды алмаштыруу бөлүмү ушул жерде болот. Дагы бир жакшы бир жаңы бөлүм ачып атабыз. Бул отделение спортивный травма. Жана спорттон жабыр тарткан, спорттон, балеттен көп болот. Бул өзүнчө жана артроскопия деп коет, мындай кеспей эле муунду тешип туруп эле жардам берүү боюнчачы ушул багыт боюнча дагы өзүнчө бөлүм болот. Мына ошолорго биз даяр болобуз. Бул жерде ошо дүйнөлүк стандарттагы илимий борбор болот. Атайын эң чокусуна вертолет конот. Вертолет келип конуп, ошол жерге Кыргызстандын булуң бурчтарынан жарандарды ташып алып келип, түз эле анын астында операционный болот, операционныйга алып киребиз, анын астында реанимация болот, реанимацияга алып киребиз. Ошондой жардамдар, тез жардамдар көрсөтүлө турган ошондой бир чоң илимий борбор керек. Бул жердеги борбордо ар бир палатада 2ден гана киши жатат, ар бир палатада 12 операционный зал болот, 20 реанимациялык бөлүм болот, жана орундук бөлүм. Жана эле ар бир бөлүмдө 40тан жарандар жатып, биздин эле Кыргыздын жарандары, Кыргызстандын бүт бурчунан келген жарандар ошол жерден жардам алышат.